Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы менен студияда мен Ибраим Нуракын уулу, саламатсыздарбы? Бүгүн биз конституциялык өзгөртүүлөр, ошондой эле өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Анвар Артыков жана Узарбек Жылкыбаев. Кош келдиңиздер. Адегенде парламенттеги жыйындардан алынган кыскача сюжетибиз бар, ошону көрүп алсак. Бүгүнкү конституциялык өзгөртүүлөр мыйзамсыз жол менен кетип отурат. Легитимдүү эмес жол менен кетип отурат. Мына бүгүн биринчи жолу талкуу болуп атат. Бул талкуудан кандай толк? Өзгөртүү киргизгенге, үтүрүн өзгөрткөнгө мүмкүн эмес. Бекетаев деген агай биягына бубак басканы менен калп сүйлөгөндү кантип уялбайт? Айтып атат, президент бүт бийлик бутактарына өзүнүн укуктарын берип атат деп. Бул өзгөрүүлөрдө президенттин бир дагы укугу азайган жок. Тескеринче ал көбөйүп атат. Бир да суж болгон жок. Баары тең, эмоция, туура эмес, уру жол, улутчулук. Бул жерде улутчулук жөнүндө сөз жок. Мы в первом чтении не можем вносить поправки. Вы зачем спорите? Чолпон-Эдиновна, не прерывайте. Бул жерде улутчулук маселеде президентти күнөөлөгөн туура эмес. Башталганда эле баш мыйзамдын атасы Өмүрбек Чиркечев ушул трибунага чыкты. Ал баласынын кие турган көйнөгүн эмес, анын бара турган көйгөйүн айткан жок. Баш мыйзамды талкуулаган жок. Саясатты талкуулап кетти. Туура айтып атат, биздин депутаттарчы. Мына жарандык коомдон келип атасыздар, бирөөңөр дагы ушу өзгөртүү кирип аткан баш мыйзамды бир да беренесине суроо берген жоксуңар. Урматтуу депутаттар, эмне себептен 41-чи өзгөрүп атат? Эмне себептен коргоо болбой, жана коопсуздук болуп атат? Бирөөң суроо берген жоксуңар. Мен айтканым, урматтуу депутаттар, сиздер өзүңөр акыркы учурларда көрүп атасыздар. Коомчулукта конституция боюнча ар кандай пикирлер болуп атат. Элибиз экиге бөлүнүп кетти. Элибиз түшүнбөй атат. Мына баш мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталгандан бери 2 айдан ашуун убакыт өттү. Мына ошондон бери талаш талкуулар токтобой келе жатат. Жогоруда биз парламентте өткөрүлгөн коомдук угуулардан, ошондой эле жыйындардан айрым чакырылгандардын, депутаттардын пикирлерин уктук. Азыркы учурда ушул мына конституциялык өзгөртүүлөрдүн айланасындагы, ошондой эле референдум жөнүндөгү мыйзам айланасындагы талаш талкуулар өлкөдөгү саясий кырдаалды чыны менен эле курчутуп жиберет, ажырым күчөп кетет деген чоочулоо барбы? Биринчиден парламенттик талкуулардын да карап көрсөңөр, болгону эле 1-3 кишилер кыйкырып, ошолор кичине чыр чыгарып атат. Бирок добуш бергендин жыйынтыгын карап көргүлө, 10-11 киши добуш берет. 10-11 киши. Негизинен оппоненттардын айткан сөздөрү бирөө дагы конституция боюнча сөз жок. Кайсы статья, кандайча узурпацияга же башка кандай бир балакеттерге алып келет деген аргументи, жөөлө аргумент жок. Бардыгы эптеп эле чыр чыгарыш, ушул стабилдүүлүктү бузуш. Анан бирөө мына айтып атпайбы, эл экиге бөлүнүп калды деп. Эл экиге бөлүнгөн жок. Анан элдин атынан сүйлөгөнгө булар азыр бардыгы ким каалаган элдин атынан сүйлөп калды. Бул деле туура эмес. Элдин арасында биз деле жүрөбүз. Элдин көпчүлүгү кабары деле жок. Окуган билгендер туура эле экен деп атат. Анан ушу элдин ичинде бир кандайдыр немелер карапай эл же жөнөкөй жарандар чогулуп алып туруп ушул конституция туура эмес экен деген сөздү, мисалы үчүн, мен уккан жокмун. Эгер башкалар уккан болсо, далилдери менен айтып берсин. Андай жок. Эми конституциялык өзгөртүүлөр, анын ичиндеги жанагы айрым сунуштардын баардыгы бул башка бир маселе да. Ал эми ушунун артынан, мисалы, ошол эле сиз айтып аткан бир уч саясатчы деп айтып атпайсызбы? Ошолордун артынан көп адамдар ээрчип кетиши мүмкүн. Ошондой эле президентти, социал-демократтарды, мына сиздерди көп адамдар колдошу мүмкүн. Коомдо бир ажырым болуш ыктымалбы? Ошондой коркунуч барбы? Чоочулоого негиз барбы деп атам да? Жок, негизинен бир топ адамдар, алданган адамдар ээрчип кетиши мүмкүн. Бирок бул элдин басымдык көпчүлүгүнө түзө албайт эч качан. Элдин настроениясын, маанайын биз жакшы эле билебиз. Азыр иш кетип атат, түшүндүрүү иштери. Бул конституцияны алып келген кесипеттерин азыр элге жеткирип атабыз. Эл аны туура эле түшүнүп атат. Бирок ошол жеткирип атабыз дегенге дагы көп суроолор берилип атат да. Мисалы, ошол эле коомдук угуулардан мына 90дон ашык депутаттар кол коюпсуңар, бирок эч кимге унчукпайсыңар.
ошол 2-3 эле киши, анан уже президенттик аппарат ошолор эле көбүнчө мындай активдүү ошону коргоп атат. Калганыңар унчукпайсыңар, эл менен жолуккан жоксуңар деген да сын пикирлер айтылбады, Узарбек мырза. Туура, мен биринчи мисалы сиз да кол койдуңуз да. Мен кол койгом, ошол 90 депутаттын ичинде мен да бармын. Биринчиси сиз айтып кеттиңиз башында эле 2,5 айдан ашып калды депчи. Конституцияга өзгөртүүлөрдү сунуштаганыбызга 3,5 ай болду. Июлдун башында болсо, биз баягы сентябрдын башында келгенде 2 айда эле дагы 2 ай деп келатабыз. Бул 3,5 ай болду талкуу болуп атканы. Анан эл экиге бөлүнүп калды деп атпайбы? Негизи бөлүнүп туруш керек да. Биз эмне диктатуралык мамлекетте жашап атабыз. Демократияда ар кандай пикирлер бар. Анан баарын эле бир нукка салып алып, мондай болуш керек дегенден биз алыспыз. Ар кандай пикирлер бар, баары айтылып туруш керек, угуп атабыз, көрүп атабыз. Бирок эң өкүнүчтүүсү ушул кандай десем, биз сунуштаган тараппыз да, баягы конституцияга өзгөртүүлөрдү. Берки тараптан мындай сунуш келбей атат, пикир келбей атат. Могу статьяны алмаштыргыла, же болбосо буга каршыбыз деген жок эле. Негизи эле биз түп тамырдан каршыбыз деп. Анан өткөндө дагы бир ушундай телепередача болгондо мен айттым, Кыргыздын улутчул саясатчылары бар. Батыштын идеологиясын карманган саясатчылар бар, либералдар деп коебуз. Дагы бир идеологияны кармангандар бар. Ошонун баары баягы өзлөрүнүн пикир келишпестигине карабай, бүгүнкү күндө бир топко биригип алып, биз каршыбыз түп тамырдан дейт да, ошо конституцияга өзгөртүү киргизгенге депчи. Кечээ күнү мына конституциялык палатага кайрылганбыз, ушул маселе боюнча, мыйзамдуулугу боюнча. Ал жагынан чечим чыгарып беришти, эч кандай мыйзам бузуу жок, мыйзамдуу деп. Анан эл бөлүнүп калдыбы, ким тарабын колдойт, 11 декабрда буюрса референдум өтөт. Ошондо эки таразда эл чечет. Эгер жок, мунуңар туура эмес, биз каршыбыз деп койсо, ага да моюнсунабыз. Андан эч кандай эме трагедия кылбаш керек да. Анан алдыда айтылгандай эл менен жолугушуулар бул жерде баягы Бишкек шаарында Ошто ушундай тегерек столдор уюштурулган. Өзүңүздөр билесиздер, жакында эле парламенттин биздин чоң жыйындар залда дагы эки маселе боюнча ушул конституцияга өзгөртүү боюнча анан жанагы референдум боюнча конституциялык мыйзамды талкуу болду, коомдук талкуу. Эми азыр ушу палатада биз кабыл алып, биринчи ушу мыйзамды кабыл алып алсак, андан кийин анан эл менен барып биз дагы баягы шайлоочулар менен жолугушуулар болот. Ошондо түшүндүрүү иштерин кылабыз, өзүбүздүн позицияны коргойбуз деген. Бирок Узарбек мырза, мына сиз убактысын 3,5 ай деп айтып атасыз. Июлдун 29-унда кирген, жогорку кеңештин сайтына түшкөн, август, сентябрь, азыр октябрдын ортосу 2,5 эле ай болду да. Анан мисалы депутаттар барып ошол эл менен жолукканда ушул момундай өзгөртүү болот деп түшүндүргөн болгон жок. Ушул социал-демократтар эч жерге түшүндүргөн жок. Анан мынаки баягы акыркы редакциясын алып келип эле ушуну кабыл аласыңар же албайсыңар деп эле күчтөп атат деген пикирлер айтылып атат да. Тигил атуулдук уюмдар да ошону айтып атат да. Анан мисалы жана Текебаев айтмакчы, эми мындан ары коомдук угуу өткөрүү, элге түшүндүрүү эмне кереги бар, эгер биз акыркы редакциясын референдумга ооба же жок деп добушка койгула атсак? Биз ага чейин ошону кабыл алганга чейин коомдук угуулар болуп атты, талкуулар болуп атты. Сайтта сиз айткандай илинип турду, ошол жерге бир дагы сунуш келип түшкөн жок. Бизге кат жүзүндө мен өзүм алдым 2-3 сунуш, бирок эми ал жерде жанагы диний маселелер боюнча экен, өзүңүздөр билесиздер, биз дин мамлекеттик иштен тышкары деп жазылып турат конституцияда, ошондуктан аны кабыл алган жокпуз. Мына сиздер ошол кол койгон конституцияга өзгөртүүлөр боюнча азыр мына коомдук угууда айтылып атат, бул баягы парламенттик президенттик өлкө болот, ошондой башкаруу болот деп турабы. Анан кийин бирок ошону менен бирге эле бул парламент өтө эле алсырайт, парламентти алсыратууга баратабыз деген да сындар айтылып атат да. Сиздердин оппоненттер ошол негизги карманган ошол болуп атат да. Мындан ары биз парламентти алсыратууга барбашыбыз керек. Ошон үчүн бул конституцияга мындай каршы турушубуз керек, өзгөртүүгө деген дагы сындар айтылып атат. Буга эмне дер элеңиз? Эми мына талкууларды карасаңар, маалымат каражаттардагы талкууларды карасак, оппоненттер туура эмес, мыйзамсыз деген сөздөн ары кете албай атат. Узурпация же дагы башка нерселер. Статьялар жөнүндө эч кандай сөз жок. Жактоочулар ар бир сөзгө статьяны келтирип, мына жерде мына мыйзам боюнча мындай болуш керек деп биз доказать этип келатабыз. Мен ойлойм, система, башкаруу системасы өзгөргөн жок, такталды, бир топ немелер такталды. Болсо премьердин кичине бийлиги
күчөтүлүп атат. Себеби өкмөт күчтүүрөөк болуш керек. Эми тазадыкта эми жылда өкмөт алмаштырып, коалициянын туруктуулугуна кичине басым жасалды. Негизинен президенттин дагы, парламенттагы ыйгарым укуктары көбөйүп азайган жери жок. Мен кошумчалап кетейин, мүмкүн болсо ошо парламент алсырап атат деген боюнчачы. Эгер премьер-министрди, өкмөттү биз парламент бекитип атсак, биз кандай алсырайбыз? Эгер биз бекиткен өкмөт күчтүү болуп атса, биз тескерисинче күчтүү болуп атат да, парламенттин укуктары күчөп атат да. Бирок сиздер ошол бекитип койгондон кийинки өкмөт кайра күчтүү болуп калат атпайбы? Мисалы, азыр өкмөттү багыл көзөмөлдөп турган бул эл, анан парламент да. Туурабы? Анан кийин сиздер бир жолу бекитип берип коесуздар, анан кийин өкмөт сиздерге мындайда ал бербейт. Күчтүү өкмөт. Жок, ал өкмөттү кызматтан кетириш, эгер туура эмес иштерди кылып атса, ал жөнүндө мыйзамдар бар, ал баягыдай эле турат, эч кандай. Өкмөткө ошол өкмөттүн ичиндеги тартипти күчтөтүш үчүн премьер-министрдин эле укугун көбөйтүп койдук. Ошол өкмөттүн ичиндеги ал парламентке баш ийет жөнүндө ал 100% баш ийет. Андан эч кандай сөз жок ал жерде. Аны жөн эле бурмалап баягы премьер-министр президенттикинен да күчтүү болуп кетти, ал деген эле жөн эле бир. Ал эми ошол мисалы ошол эле жанагы сюжетте берилген суроодо Анвар мырза, мынакей президент кайсыл жерден өзүнүн укугун башка бийлик бутагына берип атат? Ал эми парламент кайсыл жерден ошол өзгөртүүлөрдүн кайсыл статьясында парламенттин ролу күчөп атат? Жок, парламенттин полномочиясы күчөгөн жок. Мунун көндөн эле калып такталып атат. Кээ бир эми калып кеткен баягы немелер бар да. Мисалы үчүн баягы эл аралык нормалар жөнүндөгү сот реформасы, күч органдарынын реформасы, эми муну 5 жылдан бери айтып келатабыз, туурабы? Ошолор такталып атат. Мынабу жергиликтүү бийликти өкмөткө берип атабыз, премьер-министрге. Анан көп талкуу жараткан баягы премьер-министр депутаттардын ичинен чыгып барса, кайра келгенде мандат сакталып калсын дегенге бир топ каршылык дегендер бар. Эми буну талашса болот, бирок негизинен бул деле туура ушул премьер-министр коркпой иштеш керек да. Мен эртең жумуштан алып койсо, кайда барам деп ойлонбостон, коркпой өзүнүн линиясыны түз алып барыш керек. Орусча айтканда заигрывать этпестен дегендей маанында да. Эми булардын баары президент деле эч кандай кошумча ыйгарым укук алган жери жок. Мен кошумчалап кетейин, кесиптешме бир жагынан жергиликтүү бийликке өкмөт кийлигишкен жери жок. Өткөндө дагы кээ бир кесиптештерим жана трибунада айтып атпайбы, президент жергиликтүү бийликти мындай тамтыгын чыгарып атат деп. Жергиликтүү бийлик жөнүндө сөз жок. Бул райондук мамлекеттик администрация, бул баягы аткаруу бийлигине тиешеси бар, а жергиликтүү бийликке эч кандай тиешеси жок. Аткаруу бийлиги боюнча бар маселелер. Биринчиден, экинчиден президенттин укугун кай жерден азайттык дегенде бар. Президент деген эмеде, главада эч кандай нерсе жок. А вот генеральный прокуратураны, генералдык прокурорду жумуштан, кызматтан алуу мурун 1/3 депутаттардын жалпы санын 1/3, мисалы 40 депутаттын макулдугу менен кызматтан алса, азыр жарымынын санында койдук 60 депутат. Бул бир. Экинчиси жанагы премьер-министрдин укуктарын кичине көбөйткөн жерде президенттик чектелип атат да. Мисалы министрди кызматтан алыш керек болсо, министрди кызматка коюш керек болсо, ошол жактардан эле кичине кыскарып атат. Андан башка президенттин эмесинде бөлүгүндө, конституцияда президент деген бөлүктө ал жерде эчтеке жок, а берки бөлүктөрдө премьер-министрдикинде ошондо баягы кандай деп коет, премьер-министрдин укугу көбөйгөн жерде президентке кичине кыскарып атат да. Андан башка жок маселе. Кыргызстанда баш мыйзам 8 жолу өзгөрүптүр, эгемендик алгандан бери, ушул конституция кабыл алынгандан бери. Ошол өзгөрүүлөрдүн баардыгы ошо бийлик бөлүштүрүүгө багытталган да. Ал эми бул жолу ошол бийликти кайра бөлүштүрүүнүн мындай бөлүштүрүүдө шашылуунун жүйөсү бар беле, себеби бар беле? Мен ошого жооп берип кетейин. Эми 4 жолу депутат болгон киши катары. Мурунку өзгөртүүлөр кандай өттү? Бардыгында конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ошол кээ бир бүгүнкү оппоненттарыбыз ошол кеңешменин бардыгында мүчө болгондор бар. Анан конституциялык кеңешмелер бул эл көрсүн үчүн негизинде кеңешменин мүчөлөрүнүн сунуштары эч качан кабыл алынган эмес. Жогорудан алып келип берилген проект берилген, ошону каалайсыңбы, каалабайсыңбы өткөрүп берген. Айтып кала беришкен. Өзгөртүү болгон эмес. Биринчи эле Конституция 93-жыл ошол чыныгы депутаттардын катышуусу менен 3 жыл такталып кабыл алынган конституция. Андан кийинкилери президенттердин кызыкчылыгы үчүн жазылган. А конституциялык кеңешме ошону бир легитимдештиришке жол ачып берген. Ал эми бул жолу
ошол жолдан кетип адистер жазсын. Буну түшүнгөн, кандай болуш керек, кесепеттери кандай эмеге алып келет, ошону көрүп билгендер жазсын деп ошого жаздык. Инициатива кылган мына 90-дан ашык депутат биз инициативадан чыгып атабыз Демилге менен. Бул уже мыйзам ченемдик көрүнүш. Анан ушул сөзсүз эл статьясын жазыш керек. Жо МПОлар жазыш керек. Жо депутаттар бири отуруп алып жазыш керек деген андай норма жок. Биз ошону карап, изилдеп, текшерип көрүп, кабыл алып бере турган ушул парламент. Биз ошону киргизип атабыз. Эл макулдаса макулдугун берет референдумда. Мен ойлойм, эл колдойт. Себеби кесепеттерини Конституцияны уже эл көрүп түшүнүп калды. Нормально эле болот. Оппоненттериңиздер мына ушундай эле өзгөрүүлөрдү жана башка өзгөрүүлөрдүн баардыгын 2020 жылы деле кабыл алсак болмок, эч нерсе шаштырган эч нерсе жок деп айтып атышпайбы? Эми карап көрүңүз. Мына 2010 жылдан кийин жаңы президент келет. Келип алып туруп Конституцияны өзгөртөм десе, анан ошондо чыгат баягы жеңилип калгандар, реванш алам дегендер. Мына президент келип эле Конституцияны өзгөрткөн атат деп. Азыр биз фундамент платформа түзүп атабыз. Жаңы келген президент şu иштей турган Конституция менен толук иштесин, буга алек болбосун, мамлекет үчүн иштеп берсин деген платформаны ошо шарт түзүп берип атабыз. Бирок ошол кадамыңыздар өлкөдөгү саясий кырдаалды мындай олку-солку абалга алып келип атпайбы? Мисалы, ошол президенттик шайлоонун алдында саясий күчтөр тирешпестен кайра ошол бирдиктүү өздөрү ошол президенттик өнөктүккө даярданса туура болбойт беле, туурабы? Талапкерлерди чыгарып, президенттик шайлоого даярданып, азыр өтө мындай саясий курчабал пайда болуп калды дегенге кошуласызбы? Жок, ага мен кошула албайм. Бул баягы орусча айтканда буря в стакане дейт. Бул мына тар чөйрөдө көтөрүлүп аткан, элге көрсөтүп аткан ошол тополом болуп атат. Негизинен элдин ичинде. Эми мен 2 революцияны катышканмын. Революциялык ситуация түзүлгөндө элдин маанайы таптакыр башка болот. Ошол эң алыскы тозу жашаган карапайым эл деле ошого киришип саясатчы болуп калат. Азыр андай жок. Азыр андай акыбал жок. Бир нерсе кошумчалап кетейин. Өткөн ишемби күнү ошо Конституцияга каршы кыймылдын курултайы өттү. Ошол курултайга ушу Атамекен фракциясынын депутаттары, ушундай эле саясатчылар барды. Аз биздин Кыргызстанда көп мындай айтканда оппозициялык күчтөгү, оппозициялык маанайдагы саясатчылар бар. Өзүнүн орду менен мындай айтканда алардын дээрлик көпчүлүгү келген жок да ошогочу. Анан бул жерде бир күч пайда болду, ушу бийликке каршы баары бирикти дегенде мен Бирок Узарбек мырза дайым ушундай да, дайым мисалы Акаевдин учурунда деле мына 10 чакты 20 чакты эле саясатчы ушунун баардыгын кылып атат, жанагы сиз айтмакчы буря в стакане, чынынын ичине эле бир толкунданып атат деп айтышкан. Бакиевдин учурунда деле ошондой болгон. Биз ошону айтып атабыз да, мисалы ошол бийликтеги партиялар, мына социал-демократтар бийликте азыр, көпчүлүк коалицияны түзөт, ошондой эле бийликте да. Мына ошол качан мисалы ошо бийликтеги партиялар оппозициянын өзүнүн оппоненттеринин айткандарына тыңдап, анан ошол сүйлөшүү мындай методун, бири-бирин айыптоо эмес, сүйлөшүү методун качан тандап алат? Ушул окуянын кызыктуу жагы мындай болуп атат да. Алдыда айтып аткан ошо Конституцияга каршы кыймылдын башында турган Атамекен фракциясы да ошол көпчүлүк коалицияда турат. Алар дагы бийликтеги партия. Аларды эч кандай оппозициялык партия деп айтуудан бүгүн алыс болушубуз керек. Чыныгы оппозиция деп атканыбыз мисалы алар колдоп атат. Ошо оппозиция менен сүйлөшүп, ошол оппозициялык фракциянын бирөөсү болгон Республика Ата журт, ошол эле Бир Бол фракциясынын депутаттары ушул Конституцияны өзгөртүүгө сунуштардын авторлорунун бири болуп атпайбы мисалычы. Мен жанагы вне системный оппозиция деп көчөдө калган, мисалы парламенттин дубалынан сырткары калган оппозиционерлерди айтып атам да, ошолор дагы өткөндөгү курултайга мисалы басымдуу бөлүгү келген жок деп атам. Анткени алар да өзүнүн мнениясын укту. Мына ошо курултай жөнүндө айтып калдыңыз. Ошо белгилүү коомдук ишмер Медаткан Шеримкулов дагы ошол оппозиционерлер, оппозиция өткөргөн курултай жөнүндө пикир айтты эле. Ошону угуп алып анан кийин маегибизди уланталы. Референдум жөнүндөгү сөз республиканын элинин ортосунда ар түркүн ой пикирлерди пайда кылып, карама каршылыкка барган сайын күчөп бара жатат. 8 жолку референдумдун бири дагы бүгүнкүдө кызуу карама каршылыкты жараткан эмес. Мына суббота күнү өткөн ишембиде
8 октябрда биздин оппозициябыз чоң курултай өткөрдү. Мен кайрылам Иса, башка фракциянын жетекчилери, урматтуу депутаттар. Эмне үчүн ошого барбайсыңар? Эмне үчүн катышпайсыңар? Оппозиция бул душман эмес. Бул биздин коомдун бир бөлүгү, болгондо да жакшы бөлүгү. Бүгүнкү бийликте отургандардын көпчүлүгү кечеги оппозиционерлер болчу. Мен башыман өткөргөн адам катары айтып коеюн. Өмүрбек, Алмазбек менин эки иниме ушу трибунадан туруп кайрылып коеюн айланайындар. Эки шоңкар таймашса бир каргага жем болот. Ошого барбагыла. Элдин биримдиги үчүн, республиканын стабилдүүлүгү үчүн, мындан аркы республиканын келечеги үчүн баары бир жасаган кадамыңар элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына багытталсын. Рахмат. Ушул эле суроо сиздерге да. Эмне үчүн мисалы сиздер ошол оппозициянын курултайына барып, сиздер деле социал-демократтардын өкүлү катары барып сүйлөп, өзүңүздөрдүн жүйөңүздөрдү ал жерде айтпайсыздар? Оппозициянын курултайына чыгартылган маселелер белгилүү болчу. Эмне үчүн сүйлөшпөйсүңөр деген бул туура эмес. Оппозиция айткан ар бир сөзгө биз мыйзам менен статьяны атап жооп берип атабыз. Парламент ичинде дагы, прессада дагы берип атабыз. Ал эми Медеткан Шерим Кулучтун немеси боюнча оппозиция биздин эң жакшы бөлүгүбүз деп атат. Эми мен аны Кудай билет, муну менимче бул талаш ой болуш керек. Экинчиси Атамбаев менен Текебаев экөөңөр жарашкыла дегенде бир сөз айтып атат. Кайым айтышпагыла деп. Мен ошону көргөн жокмун. Атамбаев болгону 31 августта Кыргызстан тарыхына баа берип, өткөн күндөргө баа берип, кээ бир сын пикирлерди айтып кетти. Фамилияларды атаган жок, Билия Утунбаеванын фамилиясы аталып кетти. Калгандар жөнүндө ат аталган жок эч кимдин. Ошондон бери эми ар айткан сөз үчүн Атамбаевдин Текебаевдин ар бир айткан сөз үчүн Атамбаевдин өзү мына поручение берип, прокуратурада иликтеп жооп берип атат. Каяктан көрдүңөр? Алмазбек Шаршенович кайым айтып атабы? Жооп берип атабы ошол айтылган сөздөргө? Ал мыйзам боюнча карагыла, текшергиле деп атат. Анан мулам Текебаев, мен сөздү ачык айтып коюш керек, эл деле көрүп билип турат. Текебаев четтен чыгып кетти. Эми оозу келгенде кайтарбай айтып атат. Калппы, кандай сөз болбосун. Кээде намыска тиетирген сөздөр айтып атат. Соомес деп, анан Турциянын президентин ортого салып, андай саясаттар болушу керек. Эми мисалы депутат Анар Артыковдун мисалы Текебаевга жеке мамилеси деле жакшы эмес да, экөөнүн дайым карама каршы пикир айтып жүргөнүн, жыйындарда дагы мындай кайма айтышып жүргөнүн билебиз. Мисалы Узарбек мырза, сиз эмнеге барып ошол Текебаевтар менен сүйлөшүп, курултайда өзүңүздүн пикириңизди айтпайсыз да? Эмне үчүн ошол 90го жакын депутат барып өзүнүн оппоненттери менен түз көрүшүп, анан кийин бир макулдашууга келбейт? Мындайда баягы мага өзүмө жеке эч кимден мындай чакыруу келген жок. Ал боюнча 7 октябрь күнү кечки теле берүүдө ЛТР каналында биз ошол курултайды уюштуруп аткан Кадыр Кошалиев агай менен сүйлөшүп отурдук, маектешип ушундай дебатта. Ошондо айтсам, ал киши мына ушул жерден чакырып атам деди, бирок бизде комитет, жанагы конституционный мыйзамдуулук, конституциялык мамлекеттик курулуш комитетинин мүчөсүмүн да. Ошол жерде дүйшөмбү күнү коомдук угуу бар болчу, ошого даярдануу бар болчу, бизде ишемби күнкүгө чогулуп даярдандык. Менин деле оюм андан качкан жерибиз жок. Мен ошол күнү Кадыр агай сурап калды. Ушуга сиз кандай карайсыз дегенде мен айттым, керек болсо менин колуман келсе атайын бир чоң конгресс колдоп коебузбу, ынтымак ордо деп бир мекеме курулуп, бир здание. Ошонун ичинде ошол оппозициядагы, кайсы мнениядагы барларын баары ошол жерде сүйлөп турса, мамлекет керек болсо ушул оппозициянын уюштуруп аткан жыйынды филармониянын залында бекер берип койсо, мен макулмун дедим да. Анткени алардан качып кереги жок, туура маселе коюлуп атат. Барып сүйлөшүш керек. Тирешүүнүн эч кандай жыйынтыгы келбейт да, жакшылыкчы. Андан биз качпай элебиз. Чакырган жердин баарына барып атабыз. Азаттык каналы болобу, коомдук телеканал болобу, силердин каналдар болобу, радиолор болобу, баардыгына барып катышып атабыз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыгып калды. Биз бүгүн конституциялык реформа, өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу талкууладык. Студиябыздын коноктору депутаттар Анвар Артыков жана Узарбек Жылкыбаев болду. Саламатта калыңыздар.
Ошондой